очередте турасыз бул жакта алтын алганга? 2 саат болду окшойт. 2 саат. Ошо көп киши 2 сааттан бери. Очеретиңиз качан келет азыр? Да 10-15 адамдан кийин. 15 адамдан кийин, анда көп бар турбайбы дагы? Канча эмнеге келдиңиз? Эмнеден улам алтын алайын деп чечтиңиз? Эмнеден улам алтын алайын деп чечтиңиз? Акчам кармалып турсун деп эле артка кеттик. Сизге ушундай ким совет берди? Президенттин эмеси боюнча эле эске салып койду деп өзүм билчүмүн. Президент эске салып койду, ошону эле келдик. Президент айтып анан президент айтып анан алтын алайын деп чечтисе? Алды очеретти көрсөтүп коесузбу, тартып алайын. Көптөн бери турушабы алды списокто. Ушул алтынга тургандардын немеси, очереттеги тизмеси, Бул бүгүнкүлөрбү, бүгүнкүлөр. эртеңкини келген бирөө түзөт. Муну ким сиз түзүп чыктыңызбы? Бир келдер берип кетип атат, мына азыр бирөөгө берип кетем мен. Канча кишкен бакта? 33. 33 бүгүн, 33 киши келип алтын алып атат, Сиз апа каяктан келдиңиз? Баткенден. Баткенден алтын алганы келдизби? Yok da nevre bakalım da ошого şeydir karap жүрөм. Анан ушуну кече президенттин колуна келдим да. В день мы продаем 5 больших слитков. На 5 слитков цена висит только 5 слитков. Если вы хотите все 5, сделайте заявку на 5. Улуттук банктын филиалдары барбы? Вот здесь, в Бишкеке, нет. В регионах есть, да. Везде продают золото. Вот эти мерные слитки везде. Нара, Нос, Чуйская область много. Можете зайти. Национальный банк нас обдурил, мы купили за 500, а теперь 400 деп жүрбөйлү. Между прочим, Түшүндүрүп атты. президент вчера сказал, доллар, ишенич жок, сомго дейиш алтын алгыла 100 жыл деле ошойдон туру берет. Ну, золото. Он так сказал. Алтын өзүнүн конун жоготпойт деп атат. Я не спорю. Я не спорю. Золото есть золото. Ну, товарищи, у каждого своя голова на плечах. Каждый должен думать. Вам посоветовали, но вы сами должны думать. То есть нельзя идти на поводу все это. Завтра это не президента деньги идти, ваши деньги. Ваша пенсия, где президенттің акчасы. Сиз пиковый, сиз коротосыз президентами. Ошол үчүн ойлонгула, куда вы будете тратить свои деньги. Правильно. Завтра Национальный банк виноват, они нам продали за столько-то. Президент сказал, а мы дэли болбосун, товарищи. Алтынга эмес, унга пул берип турбайсыңарбы? Коррупционер байларда акча болот. Карапайым калктын көпчүлүгү жакыр жашагандар, эптеп күнүмдүк жашоосун өткөргөндөр. Азыр азык-түлүк алтындай болуп калды. Ошого эптеп акчабызды чоюп жатабыз. 1 грамм алтын алыш үчүн пенсионер 2 ай суу ичип жашаш керек. Эгер шаарда турган болсо 3 ай экен. Алтын элдики болот деп айтып жатканда, менден акчага сатып аласыңар деп ачыгын эле айтса болмок,